Алтын казык орто мектеби кыргыз адабияты сабагы 7-класс мугалим Алимова Жанара. Саламатсыңарбы, окуучулар? Менин акылдуу, аракетчил балдарым жана кыздарым. Жакшы сөз менен жагымдуу мааны каалайм силерге. Бүгүнкү сабакта балдар бизге кыргыз адабияты боюнча тесттик суроолор берилген. Анда окуучулар берилген тесттик суроолорго туура жооп беребиз. Балдар, силер билесиңер, тесттик суроолорго бир суроого 3 жооп берилет. Анын ичинен силер туура жоопту белгилеп жөнөтүшүңөр керек. Анда баштадык. Биринчи суроо. Кожо жаш эпосу жанрдык жактан кандай эпос болуп бөлүнөт? Асы баатырдык, Бсы турмуш тиричиликтик эпос, Всы мифологиялык эпос. Андан кийин балдар экинчи суроо. Кожо жаш эпосундагы сыйкырдуу күчтүн ээсинин аты. Асы кара эчки, Бсы сура эчки, Всы куу эчки. Үчүнчү суроо. Эр табылды эпосу кайсы кылымдарда болуп өткөн окуяларды чагылдырат? Асы 5-9 кылымдарда Орхон Сайдорун, Бсы 11-13 кылымдарда Чыңгыз Хандын доорун, Всы 15-18 кылымдардагы Жунгар доорун чагылдырат. Төртүнчү суроо. Эр табылды эпосундагы Калтын ханын көп соргон, хан да болсо оң болбойт, элинин ыркын кетирип, эч кайда барып чоң болбойт деген саптар кимге карата айтылат? Асы Чалкалмак, Бсы Элдияр, Всы Алтыбай. Бешинчи суроо. Барпа Алкулов кандай акын? Асы жомокчу, Бсы жамакчы, Всы төкмө нускоочу. Алтынчы суроо балдар. Кыргыздын төкмө акындарын тап. Асы Тоглок Молдо, Молдо Нияз, Бсы Молдо Кылыч Калыгул, Всы Токтогул Калык, Осмонкул Коргол Алымкул. Жетинчи суроо. Токтогул Сатылганов кайсы жылы Сибирге сүргүнгө айдалган? Асы 1920 жылы, Бсы 1878 жылы, Всы 1898 жылы. Сегизинчи суроо. Калык Акиевдин Баскан жол деген китеби жанрдык жактан кандай чыгарма болуп эсептелинет? Асы тарыхый, Бсы лирикалык, Всы мемуардык. Тогузунчу суроо. Айтыш деген эмне? Асы эки адамдын сүйлөшүүсү, Бсы эки адамдын сөз менен бири-бирин колдошу, сөз менен жарышуусу, Всы эки адамдын жазма иши. Онунчу суроо. Эсен жүрүп жетилсең, эл ырчысы болосуң, өмүр берсе чоңоюп, өз ордуна конорсуң, деп Токтогул кайсы шакиртине карата ырдайт? Асы Калыкка, Бсы Корголго, Всы Алымкулга. Анда эмесе балдар, силерге ийгилик каалайм. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.